Mınake жигиттер, көк алма айылына келдик. Мынау жерде Курбаналы деп bir at sayapkер kişi var. Tayvastardын sayapkери. Байгашка кечинде келген, Абакандан келген жанакы жаңы ат дагы ошол жерде. Ушу бүгүн ушака жолубуз түшүп келдик эле. Азыр ошолорду да тарта кетебиз. Эгер ээси уруксат берсе, ээсине чалып көрөм Нурсейит акеге азыр. Макул десе, аттарды тарта кетебиз. Мынаке жаңы ат Байгашка. Бүгүн ушунун эмесин кичине казабыз, санжырасын, тарыхын. Касиев Нурсейит палубандын аттарынын бири бул дагы. Жалал абадтагы аттарынын бири. Бул жаңы ат. Кой күрөң деп ат койдук азыр эми буга. Бияктагы аксакалдар болуп. Атты кечинде Бишкектен келди эле. Качан келет деп күтүп отуруп азыр. Атайын ушуну көргөнү келдик көк алма айылына. Байгашканын жашы канча болуп калды Курбан? Экасы болуп калды, а? Байгашканын жашы экасы. Сураттын чебери. Екisini 3 liradan cemiyetinde kulununda. Бул сизден алды буну? Ataman. Сизден чыккан бул? Сиз ким? Атыңыз ким ака? Benim atım Tolkun. Толкун ака. Толкун акалардан биринчи. Ataman. Сиздин атаңыздын бээлеринен чыкты. Şakir atamın o değesinden de bu. Yeğenim balası da. Азыр Hazır var Nurgazı'da. Ал бени көрдүм, жана быйыл Тайбастан эркек тууп турган Нургазы ака, Нурсейит ака подарка кылыптыр. Тору бээ, чоң бээ. Мынаке жигиттер, улак сүйүүчүлөрү, Улуттук спорт YouTube каналынын жалпы катталуучулары. Бүгүн биз мына Курбаналы аканын үйүндө коноктобуз. Нурсейит палубандын аттарыны көргөнү келдим эле. Көргөнү келгенче силер менен бөлүшө кетейин деп видеого тартып кетип атам. Бул Абакандан келген кечеки жаңы ат, ошо мен Instagram баракчама дагы жарыялап аттым. Жаңы ат деп, жана Жармамат аканын атына окшогон ат, жаңы ат. Бунун атын мына аксакалдар саяпкер киши кеңешип кой күрөң деп койдук. Бул Байгашка аты, Нурсейит экен. Ушул Байгашканын тарыхыны санжырасы аябагандай жакшы да. Бул жакшы жерден чыккан ат. Ошону бир аз мынау ат саяпкер кишиден акабыздан, Курбаналы акабыздан бир-эки суроо берип, ушунун маалыматын өзүнөн тактап алсам. Курбаналы ака, мына ушу сур неме Байгашка жөнүндө бир-эки ооз айта кетсеңиз маалымат. Суратка барып, прямой сураттын уругунан дейт. Илгерки. Сураттын уругунан, сураттын баласы күрөң ат болгон. Күрөң аттын баласы бир күрөң ат Момун аканын аты болгон. Анан ошол аттын баласы да суратка. Ушул базар коргондо эле чыккан. Суратка чебире. Суратка чебире, прямой баягы Дүйшө абанын чаап жүрчү илгерки Суркоёндордун атасы. Суркоёндордун ушу улуктарынан жакын эмеси. Энеси. Энеси жактан. Энеси мыякта бир торат болгон. Аскаралы деген бала да. Ошонун небересинин атынын небереси болот да. Баласынын кызы энеси. Энеси жагынан. Энеси жагы. Буну ушул азыр мына улак чөйрөсүндөгү мына улакчылар айтып жүрөт, эки жагынан тең уругу таза, линиясы күчтүү деп. Таза, туура. Энеси жагы ошо тораттагы катуу жарап жүргөн. Эми айылдаштар бардыгы билишет, туурабы? Бул ошондо биринчи кимдердин жылкысынан чыккан бул Байгашка? Байгашка Шакир ака болгон мында. Акыш өткөттү, аттарды жакшы таптап. Баланын атасы. Бияктын Толкун аканын аталы, ушул кишилерден. Атты жакшы карап, жакшы таптайт. Шакир аба деген. Шу кулунда рамал бир үйүнө киргенибизде Нурсейит көзгө айткан. 2-3 чыныдан жем беремин. Кулун кезинде эле Байгашкага. Азыр жашы кандай болуп калды Байгашканын? Азыр экасы. Өзүңүз таптап атасыз күзгү улактарга. Быйыл Кудай кааласа улакта жакшы өнөр көрсөтөт деп турабыз, үмүттөнүп. Үмүттөнүп турасыз. Биягынан табыны келтирип атасыз. Табы зор. Табын алып. Тайбасты дагы сиз таптап карайсыз. Тайбасты кандай карап атасыз? Жакшыбы Тайбастын табы? Табаштын дагы эмеси жакшы. Ал дагы быйылкы улактарга чыгабы? Кудай кааласа январларда чыгат деп. Суутуп ырастап каласыз ошол кезге чейин. Айгырда жакшы жүрүп келди. Жаныбек Тайбас.
Айгырдан кайсы айларда кармадыңыз эле? Августтарда кармадыңыз, жакшы экен. Ошондо бул ошо мына Толкун акелердин атасынан чыгып кимден сатып аласыз буну? Ушулардын уругунан бээрлеринен чыккан Тораттын кызын. Шайлообек. Кече Нурсейит жээниңиздин кечеки жаңы алган мына аты боюнча оюңуз кандай? Бүгүн жетип келиптир мына саар менен. Кандай сын бердиңиз, баа бердиңиз, үйрөтсө болобу? Бул жөнүндө бир аз маалымат айта кетпесизби? Бул каяктан келиптир, жашы кандай экен? Жашы жаңасы экен. Эми азысы жаңасы чыгыптыр. Россиядан келген экен Абакандан. Абакандан келген жылкы экен. Ошталып эменин атын окшош деп айтып атышат. Жармамат экен, жана бабуш чапкан илгерки гладиатору. Ош тарапта танылган ат экен. Ооба, ал түштүк өрөөнүн кырган ат. Ооба. Ошол аттагы Россиядан келген ат экен да. Россиядан келген ат эле. Анан бул андан чозуктук бииктик кылат экен бир аз. Ооба. Ал жапалдашыраак болчу. Жапалдашыраак, эти мындан көбүрөөк. Түсү дагы жакты жигер ошун ала берди, анан алдырдык аны. Булга эми кандай кайманат койдуңуз? Буга кайманат деп азыр акылдашып отуруп кой күрөң деп кыргыздын жакшы Курманбек Батыр минген Кой күрөң нукура эле кыргызча ат коюпсуз да. Аябагандай жакшы экен бул. Аттарыңыздын келечегин берсин, жакшы быйыл үмүтүңүздү актап, улактарда жакшы ийгиликтерди жаратып берсин эми. Бастырып койчу беки кой күрөңдү. Кой күрөң менен байгашка. Мына жигиттер ушинтип мына байгашканын санжырасына кызыккандар мына WhatsApp группада кичине талкуу болуп атты эле. Мына бүгүн биз болушунча колдон келишинче ушул Курбанали акеден ушул жерде чыккан адамдардан маалымат алдык. Бул ошо Сураттын уругу экен, Суратка барып такалат экен. Ошол мынабул Базар Коргон дегенде эле илгерки атактуу Сурат Сургоёндор сөз болот да ака. Ушул Сургоёндун эми буну Базар Коргондун ар бир экинчи адамы билсе керек, санжырасын, тарыхын. Каерден кимден чыккан ат болгон? Бул Сураттын башын Бешкампир абам деген аксакал адам болгон. Көрбөй калдык башта эми учурда. Ошол кишиден болгон. Сураттын аталарын ошол киши булакчы болгон экен, ошо чаап жүргөн экен. Жетки дейсиңби? Жаш балбан Балтабай ушу көк алмадан чыккан. Бекбай акадан кийинки эле ушу болот деп атат көк алмалыктар. Көк жалдан бийиктик кылат. Бул дагы видеодо бийиктиги чоңдугу көрүнбөйт экен. Жа бели дагы эме көрүнүп атты эле, бели мощный экен, наоборотчу. Жоон дагы экен, Ооба, көк жалдан жоондук дагы кылат экен. Мына жаңы ат. Нурсейит балбанын жаңы аты. Буну үйрөтүш керек экен да. Жакшы үйрөнүп элекчи аны. Ооба, үйрөтүш керек экен. Башын мойнун жакшы көтөрөт экен. Мына Нурсейит ака атыңыз көргөнү келдик эле. Видеого тарта кеттим. Эмеден көрөсөм? YouTube'дан. О, наракта байгашка турат ат. Эси Бишкекте палван. Биякта мына Беки Курбанали акенин ат саяпкердин баласы. Тайбастар таптаган жигит, а? Нурсейит деген атын тарта кетели. Палваны Бишкекте. Жаңы ат. Куда кааласа үргөтүш керек экен муну. Жакшылап.